жаздын алды менен о элдин көйгөйүнүн баары эле техника болот да. Бизде деле баягы техникалар бар буюрса, бирок эскилиги жеткенден кийин көп проблема жатат. Баягы терең айдалбай калат экен, баягы норма менен себилбей калат экен. Бул жерде эми эмгек партиясына чоң рахмат, ыраазычылык билдириш керек. Себеп дегенде жаңы техника деген жаңылык кылат. Норма тереңдиги да жакшы норма менен айдалат, жакшы себилет. Дыйкандарды жанагы жалаң эле ушул техниканын эскилигинен жакшы түшүнө албай атпайбы? Бул бизге дыйкандарга көрсөтүү аябай чоң жардам да. Бул жерде эмне деш керек? Элдин артынан ушу эмгек партиясына ыраазычылыкты билдирип кетишим керек. Кетейин дедим эле. Эң биринчи эле бизге алгачкы эле жардам ушу эмгек партиясынан алып атабыз. Буга чейин деле шайлоолор болуп келген. Эч кандай партия келип ушу дыйкан эмне кылып атат деген кызыккан бир партия болгон эмес. Дагы эмгек партиясынын дагы лидерлери келсе көп дагы суроолорубуз бар эле. Буга негизи элдин көйгөйүн чечкен партия болуп атат да, эмгек партиясы.